Эл өкүлдөрү сындайт. Эл өкүлдөрү эмнеге сындап атасың деп аларга кайым айта албайсың. Бирок мага келген сындарды өткөндө пикетчиктер менен мындай биргелешип келгенде окшош шайкештиге мындай кызыктырып атат да. Ошолордун биринин ичинде медакадемиядан жерин берип, же болбосо Кыргызстанга жеке менчикти өнүктүрүп, медицинаны талкалап атасың деп. Мыйзам чегинде мыйзам мага министр катары дайындоого, иштен алууга, ишке коюуга мандат берген. Мен өзүм колума жооп берем. Бирок кошумча мыйзамдар кошулуп атып, буну башка жактарга тартылып кеткен да. Андан кийин жергиликтүү бийликтин сунушу менен болуп туруп, ал жергиликтүү сунуш менен алмайын, ал барып иштетпейт менин кадримчи. Ошентип атып, кээ бир аймактардан келгенде 3-4 ай кадр тандай албайсың. Барбыр мен деле ойлойм, эгер ушундай мыйзам чыккандан кийин менин барган кадрым жергиликтүү бийлик менен мындай тыгыз иштеп, эл менен арасында алгылыктуу иштер алып барсын деп. Ошондуктан мен бул немени четке кагам. Ар бир кадрды алышсын, ошол жергиликтүү бийликтин сунуштарын да көтөрүшсүн. Эгер жок болсо келип айтсын. Финансалык айрыкча сатып алууларда бюджеттик каржылоого колун салып, же ошол жерге керектүү мамиле көрсөтпөгөн жетекчилерди бул иштердин бүт баарын биз органдарга өткөзүп берип атабыз. 2 жылдын ичинде 73 адам иш ордунан айрылса, булардын көпчүлүгү баягы ачыл болбойт экен, бул көгөрүп туруп алат экен деп өздөрү колунан арыз жазып кетсе деле, такталган нерсени биз арткасынан деле органдарга өткөзүп бердик. Ал эми кетпегендерге бүт баарын тактап, аларды өткөзүп бердик. Ошон үчүн ар бир иштен алып атканда да кыйынчылык, коюп атканда да кыйынчылык. Алып аткан көп жыл 15-20 жыл иштеп тамырлашып алган туугандар бар, тааныштар бар, биздин кыргызчылыгыбыз бар. Аны иштен алса эле тигини аябай кысым жасап атат деген неме менен келет. Ал туура эмес. Биздин атайын бирөөнү көп иштеп атыптыр деп койгон тизмебиз жок. Жакшы иште, жакшы нерселерди жарат, элге сапаттуу кызмат кыл. Эч кимдин иш орду менен ойной турган немебиз жок. Бирок коллективдеги ынтымакты карап, элге жакшы кызмат.